Учурда Сох анклавы жана Уңгар тоого байланыштуу бийликтин билдирүүсү кыргыз коомчулугун эки жээкке бөлүп, эки анча ойго салган кез. Анткени бул талаштуу күмөндүү ойлорго буга чейинки президенттик аппараттын Өзбек тарап Кыргызстанга талаштуу Уңгар тоо аймагын бере турганын жарыялаганы себеп болду. Кыргыз тарап Кыргызстандын аймагында жайгашкан Өзбекстандын Сох анклавына транспорттук жана аба каттамдарын ачууга даяр. Анклавдын жашоочулары мамлекеттик чек арадан эркин өтүшөт. Өз кезегинде Өзбек тарап Кыргызстанга ушул мезгилге чейин чек ара аймагынын тургундарын ортосунда талаш жана саясий тиреш жаратып келген Уңгар тоо аймагын берүүгө даяр. Бирок аталган Сох анклавы жана Үңкүр тоого байланыштуу президенттик аппараттын маалыматы кыргыз коомчулугунун нааразычылыгын жаратып, түрдүү пикирлерге жем ташталгандан кийин аппарат кайрадан тактоо киргизип, Кыргыз тарап Өзбекстандын Сох анклавына аба каттамдарын гана ачууга даяр деген маалыматтарды кайрадан жарыялады. Кыргыз тарап Кыргызстандын аймагында жайгашкан Өзбекстандын Сох анклавына аба каттамдарын ачууга даяр. Өзбек тарап Кыргызстанга ушул мезгилге чейин чек ара аймагынын тургундарынын ортосунда талаш жана тирешүүнү жаратып келген Үңкүр тоо талаштуу аймагын талап кылбоого даяр экендигин билдирди. Мамлекеттик чек араларды делимитациялоого байланыштуу калган талаштуу маселелерди өзбекстандык кесиптештер менен бир нече жолу жолугушууларды өткөргөн атайын комиссия чечет. Көп өтпөй өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Өмүрбек Субаналиев дагы ушул коомчулукта талаш жараткан Сох анклавы боюнча түшүндүрмө берип, Кыргызстан Өзбекстандын Сох анклавына коридор ачат деген маалымат туура эместигин, чындыкка коошпоорун айтып, муну айрым эксперттердин токуган жомогу деген өңүттү айтып чыкты. Кээ бир эксперттер коридор берди деп калп жолго түшүрүп атат да, эч кандай коридор болбойт. Анткени мурун Бакиевдин убагында ошондой сөз болгонун биз деле билебиз. Бирок ага эч кандай мамлекет барбайт. Бул жаңылыштык болчу да ошондо. Ошону эле азыр көтөрүшүп атат. Биз азыр пандемия убагында жабылган постторду деле кайта ачып атабыз. Ал эми аталган жогорудагы президенттик аппараттын жана Баткен облусунун губернатору Өмүрбек Субаналиевдин билдирүүсүнөн кийин коомчулук кимисине ишенерин билбей, маалыматтын чын төгүнүн билбей башы маң болууда. Андыктан саясатчылар, эксперттер бийлик төбөлдөрүн элдин башын айлантпай маалыматты так толук берүүгө чакырышат. Бул учурда чек ара коомдук бирикмесинин өкүлү Гүлжигит Алиев үн катып, мамлекеттик саясатта эч бир нерсе жөндөн жөн айтылбасын, бул жерде кандайдыр бир мандем бар экенин билдирди. Мамлекеттик саясатта эч бир нерсе жөн эле айтыла бербейт. Жөн эле адашылып, жеке жашоодо түшүнсө болот. Жана кыз жигиттин мамилесинде жигитке кыз назданып, эркелеп, бир нерсени айтып, анан башка нерсени айтса, аны түшүнсө болот, жеке турмушта түшүнсө болот. Бирок мамлекеттик саясатта, эл аралык саясатта мындай нерселердин болушу кабыл алынгыс нерсе, болбогон нерсе, биздин улуттук кызыкчылыкка туура келбеген нерсе. Ошондуктан ар бир сөз жөн айтылган жок. Ар бир сөздү биз ар бир сөзүн, ар бир сүйлөмдү талдап, эмне үчүн айтылды, аркасында эмне жатат, баарын талдап чыгышыбыз керек. Керек болсо шекишишибиз керек, критикалык ойду жүгүртүшүбүз керек, талдашыбыз керек, арканды узун ташташыбыз керек. Ал эми саясатчы Жеңиш Молдокматов эгерде чынында эле Уңгар тоо Өзбек тарап Кыргызстанга берди жана Кыргызстан Өзбекстанга Соктон коридор ачып берем дегени чын болсо, бул анда кыргыз бийлигинин мамлекетке карата чыккынчылыгы деп эсептейт. Анткени Молдокматовдун пикиринде Сох анклавына эгерде Кыргыз тарап жол ачып бере турган болсо, анда толугу менен Баткен жана Лейлик райондору анклавда калуу коркунучу бар. Маселе эгерде Уңгар тоону чынында эле Өзбек мамлекети Кыргызстанга берди жана Кыргыз Республикасы Өзбек Республикасына Соктон анклавга коридор ачып берем дегени чын болсо, бул кыргыз бийлигинин чыккынчылыгы деп эсептейбиз. Чыныгы эл душманы кылбаган нерсени кылды деп эсептейбиз. Бирок эми азыр ар түркү маалыматтар чыгып атат. Эң биринчи президенттик аппаратта президенттин катчысы, маалымат катчысы асмандан алып жазбайт. Маалымат катчынын өзүнүн жобосу бар. Тийиштүү жобосун алайык. Ал эч убакта, эч бир жерде өзүнүн оюн жазганга укугу жок. Ал болгону факты менен тийиштүү кагаздарга ылайыктап жазат. Менин оюмча, Галина Байтерек жазып алды. Коомчулук дүрбөлөң болгондон кийин аны артка кайтарышты. Кооптондурганы Өзбек Республикасында, ошол эле Азаттык жана Өзбек сайттарында маалымат чыгып атат. Кыргыз Республикасынын президенти жана Мирзиёев менен сүйлөшүүдө Сохто коридор ачып беребиз деген макулдашуу болду деп. Ушунусу канчалык чын президент өзү жана анын аппараты аныктап төгүндөш керек.
Буга улай Жеңиш Молдокматов так ушул уңгартоого байланыштуу чоңчур 2016-жылы ошол кездеги премьер-министр болуп турган Темир Сариевдин уңгартоону Өзбекстанга таандык жана тоонун үстүндөгү радио релейний станцияны жылдыруу боюнча протоколго кол коюусу менен башталганын айтып, Сариевдин кызматтан кетүүсүнө да уңгартоо байланыштуу экенине токтолду. Уңгартоо эзелтен бери кыргыздын жери. Уңгартоонун башы 2016-жылы болгон. Ошондо премьер-министр Темир Сариев протоколго кол коюп, уңгартоонун үстүндөгү радио релейний станцияны жылдыруу боюнча макул протокол кол коюп жазып алган. Өзбекстан территориясында деп чыр болгон, митингдер болгон. Анан акырында Сариевдин жумуштан кеткен негизги себептердин бири ушу уңгар болгон. Уңгартоону акырында президенттик аппарат, жогорку кеңеш бул Кыргызстандын жери дегенден кийин аны токтолгон. Билесиңерде, ошондо протоколдун негизинде чыр болгондо өзбек тарап 80 десантты уңгартоонун үстүнө алып келип штаб койгон. Алабакан жолуна постер коюп, бөгөт койгон. Абдан чоң чыр болгон. Мындан улам Жеңиш Молдокматов 2016-жылы Курманбек Бакиев президент болуп турган кезде уңгартоо өзбектики деп протокол бекитилгени менен, бирок бул протокол жогорку кеңештин ратификациясынан өтпөгөнүн жана 2016-жылы бул нерселердин бардыгы жокко чыкканын эске салды. Андыктан саясатчы буга байланыштуу мамлекет башчы президент Садыр Жапаровго кайрылып, эки өлкөнүн азыркы макулдашылган протоколду кандай шартта жана эмне деп макулдашылганы боюнча тагыраагы чек араны эмненин негизинде чечилери тууралуу ачык толук маалымат берүүсүн талап кылды. 2016-жылы чыккан мына колумдагы протокол сентябрь 23 сентябрь 2006-жылы Бакиев президент болуп турган кезде Аликбек Жекшенкулов эки МИДтин ортосунда кол коюу менен протокол бекитилген. Уңгартоо өзбектики деп деген протоколду октябрда, сентябрда кол коюлуп атат. Октябрда Курманбек Бакиев Өзбекстанга барып, Каримов менен сүйлөшүү жүргүзүп, пресс-конференциясында жалпы билдирүүсүндө уңгартоо боюнча айткан жери бар. Мына номерлеринен бери жазылып турат, километринен бери жазылып турат да. Бирок бул протокол бул жогорку кеңештин ратификациясынан өткөн эмес. Мен учурдан пайдаланып, силердин эфир аркылуу кайрылам бийликке, өзгөчө президент Жапаровго. Мондай протоколдор бар экен, мурун берилип калыптыр деп айтпагыла. Бул болгону протокол болгон. 2016-жылы бул нерсенин баары жокко чыккан. Ошондуктан мен айтам, азыркы макулдашкан протоколду чыгаргыла. Эмне деп макулдашты? Кандай шартта сүйлөшүлдү? Чек араны эмне негизинде чечебиз дешти? Протоколду чыгарыш керек. Белгилей кетсек, Кыргызстан менен Өзбекстан ортодогу мамлекеттик чек ара маселесин жакын арада эңгештегенде 3 айда чечмей болуп жатышат. Бул тууралуу 12 мартта Ташкентте Садыр Жапаров менен жолуккандан кийин Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев билдирди. Конструктивного обмена мнениями намечены практические шаги по скорейшему завершению правового оформления узбекско-киргизской государственной границы и обеспечению полноценной работы пропуска этих пунктов, потому что мы впервые за всю историю наших отношений по границе договорились очень жестко, конкретно, что кто должен делать и когда должен делать, потому что это очень чувствительная проблема, которую ждут наши народы. И мы с Садыром Нургужаевичем конкретно по каждому вопросу нашей пограничных вопросов, описания этих границ, договорились, кто будет делать, когда будет делать. Мы даже срока определились. Эске салчу жагдай, Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы дипломатиялык мамилелер 2016-жылдан кийин Мирзиёев бийликке келгенде жакшыра баштаган. Ага чейин чек ара бекеттеринин көпчүлүгү жабылып, кызматташтык дээрлик токтогон. Бирок азыркы тапта деле эки тараптын мамилеси жакшырды деп айтууга болбойт. Анткени так ушул чек ара тактал элек тилкелерде жергиликтүү тургундардын суу жана жер талаш маселелери чыгып, курал колдонулган учурларда катталып келүүдө. Мындан улам жергиликтүү тургундар чек ара маселесин бийликке тезинен чечүүнү талап кылып келишет. Ал эми улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев бийлик азыркы тапта коңшу Өзбекстан, Тажикстан менен чек ара маселесин тактоо боюнча жигердүү иш алып барып жатканын билдирип, жергиликтүү элди чыгымга алдырбастан жардам берүүгө чакырды.